Саламатсыңарбы урматтуу 10 класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Демек биздин бүгүн силер менен өтө турган темабыз Бишкек Баатыр баяны. Окуу жана түшүнүү бул текстти окуу жана түшүнүү ыкмасы менен окуп чыгабыз. Бүгүнкү сабагыбызда тексттин мазмуну менен таанышабыз. Анын маанисин түшүнөбүз. Окуган текстибиз боюнча суроолорго туура жооп бере алабыз. Ошондой эле баатырдын өткөн жолунан өрнөк алабыз. Балдар, силер биздин борбор шаарыбыз Бишкек эмне үчүн Бишкек деп аталып калгандыгы жөнүндө менимче маалыматыңар бар. Бул демек Бишкек деген баатырдын атына коюлган. Бишкек баатыр өзүнүн эл жерин коргогон, тайманбас, эр жүрөк киши болгон деп айтылат. Албетте бул жөнүндө так маалыматтар калбаса дагы ошол элдин оозунда жашаган маалыматтар калган. Бишкек Баатыр баяны деген текстти мен силерге окуп беремин. Силер өзүңөр дагы бир сыйра окуп чыгасыңар. Илгери Бишкек деген баатыр киши жашаптыр. Жылдардын биринде эл Аламүдүндүн Чуңкурчак деген жайлоосуна көчүп барганда Бишкек келте менен ооруп калат. Демек, бул жерде айтылды Бишкек деген баатыр киши жашагандыгы жана ал жашап турган доордо Аламүдүн, азыркы ошол Бишкектин тегерегиндеги район, Аламүдүндүн Чуңкурчак деген жайлоосуна көчүп барган учурда Бишкек келте деген оору менен ооруп калат. Келте дегени балдар бул азыркы медицинанын тили менен айтканда паратив оорусу. Башкача айтканда, адамдын ичегилери сезгенет, бул бактериялар козгой турган оору. Ошол ич ооруп, бул эгерде убагында жардам берилбесе, ал өлүмгө чейин алып бара турган оору. Силерге белгилүү, мурдакы доордо ошол медицина азыркыдай өнүкпөгөндүгү үчүн ошондой оорулар менен адамдар көз жумуп да кете берген да. Демек, ошондой оорулардын бири бул келте оорусу менен Бишкек баатыр ооруп калат. Келте оорусу жугуштуу деп эл абдан коркчу экен. Бишкекти үй бүлөсү менен Чуңкурчак жайлоосуна жалгыз калтырып, эл башка жайлоого көчө качып кетет. Бишкек өлөрүн билгенде, балдарым, Бишкек деген ат керт башыма, эрдигиме да таандык. Алдуу күчтүү кезимде эрдигиме таянып, журт башкарган билермандар мени караан кылып урматтап, өздөрүнө жакын алып жүрүштү. Мурда мени тирек кылган бир дагы байдын, манаптын көңүлүмдү сураганын көрбөдүм. Армандуу дүйнө деген мына ушундай, балдар. Демек, тексттин бул бөлүгүндө келтенин канчалык коркунучтуу оору экендигин байкасак болот. Карагыла, Бишкек баатырды үй бүлөсү менен ошол Чуңкурчак жайлоосуна көчүп барышты да, ошол жерге калтырып, эл башка жайлоого көчүп кетип калды. Ошондо Бишкек баатыр өлөрүн сезип калды да. Мен силерге айткандай, ошол келте оорусу дарысы жок болгондугу үчүн жада калса адамдардын өлүмү менен коштолгон. Бишкек баатыр балдарына керээс калтырып атат. Ошол өлөрүндө сөзүн айтып атат да. Бул ат дейт, менин жеке өзүмдүн башыма, эрдигиме таандык дейт. Ушундай менин күчкө толуп турган кезимде, колумда бийлик бар кезде мага караан кылып, мени урматтап, өзүнө жакын деп эсептеген адамдар карагыла азыр мени сурап койгонго дагы жараган жок дейт. Ошол армандуу дүйнө деген мына ушундай, балдарым деп. Бишкек баатырдын демек кайгырган, капаланган сөзү болуп атат.
Эми мен жарык дүйнө менен түбөлүккө коштошомун. Бирок менин сөөгүмдү чуңкурчак жайлоосуна жалгыз бейит кылып калтырбай, Аламүдүн суусунун боюна, жолдун түндүк жагындагы жээктеги дөбөгө койгула. Ал жерде да эч көрүстөн жок. Бирок Анжиян, Ташкент тараптан Токмок жана Ысык көлдү карай өтүп турган жолоочулардын карааны мени жалгызсыратпайт. Колуңардан келсе, күмбөз тургузуп койгула, деп Бишкек керезин айтып дүйнөдөн кайтат. Тексттин бул бөлүгүндө Бишкек баатырдын балдарына айткан сөзү уланып атат. Ал өзүнүн каза болгондон кийинки сөөгүн чуңкурчак жайлоосунда калып кетишин каалабайт. Аламүдүн суусунун боюндагы, жолдун түндүк тарабындагы жээкте бир дөбө бар экен, ошол дөбөгө койгула дейт. Ошол жерде эч кандай көрүстөн жок болсо дагы, бул жерден Анжиян, Ташкент тараптан Токмок жана Ысык көлгө өтө турган жолоочулар, кербенчилер мени жалгызсыратпайт дейт. Эгер колуңардан келсе, кийинчерээк күмбөз тургузуп койгула, деп Бишкек баатыр балдарына айтаар сөзүн айтып, бул дүйнөдөн каза болот. Балдары атасынын керезин аткарышат. 1 жылдан кийин күмбөз да тургузушат. Күмбөз балдар бул адам каза болгондон кийин анын сөөгү коюлган жерге тургузулган бир имарат, дуал десек болот. Өткөндөр ал жерге токтоп Куран окушат. Соодагерлер кербен сарай салышып, чайкана ачышат. Бара-бара ал жер Бишкек деп аталып, жыл өткөн сайын чоң шаарга айланат. Кийинчерээк ал республиканын борбору болуп калат. Мына. Бул жерге күмбөз курулгандан кийин ошол жерден өткөн соодагерлер, жолоочулар токтоп Куран окуп турушат да, себеби бизде ошол күмбөз бар жерге, көрүстөн бар жерде өткөндөргө Куран окуп турушат. Соодагерлер кийинчерээк бул жерге кербен сарай салышат. Кербен сарай деген ошол кербендер өтө турган, соодагерлер өтө турган жер. Токтоп ушул жерде чай ичип, эс ала турган жер салышат дагы. Бул жер кийин бара-бара Бишкек деп аталып калат да. Кайсы жерде токтойбуз, Бишкекте токтойбуз деп. Бул жер бара-бара чоң шаарга айланат дагы. Азыркы учурда мына силер көрүп тургандай, силер билгендей, биздин сүйүктүү Бишкек шаарыбызга айланат. Тексттин мазмуну мына ушул балдар. Силер дагы бир сыйра өзүңөр окуп чыгасыңар текстти, андан кийин төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Жалпы 10 суроо балдар. Бул 10 сурооду окуп чыгып, ар бирине конт коюп жооп бергиле. Бул повесть, уламыш, роман, поэма. Демек, бул тексттин жанры боюнча берилген суроо балдар. Жанры боюнча кайсы түргө кирерин аныктайсыңар. Бишкек деген ким болгон? Ырчы, акын, манап, баатыр. Бул жерден тиешелүү туура жоопту тандап, белгилеп, жазып барасыңар балдар. Бир баракка жазгыла. Жазып, биринчи суроонун А варианты туура, экинчи суроонун Б варианты туура, үчүнчү суроонун Г варианты туура деп жазасыңар. Үчүнчү суроо. Эл Бишкекти эмне үчүн калтырып, башка жайлоого көчүп кетишет? Алсыз болгондуктан, ооруп калгандыктан, карып калгандыктан, чатак кылгандыктан. Демек, Бишкекти башка жайлоого, Бишкекти таштап башка жайлоого көчүп кетишкенин элдин себебин аныктайсыңар. Бишкектин абалын байлар, акындар, ырчылар, баатырлар сурап келишкен жок. Эгерде унутуп калган болсоңор, анда текстке кайтып барып, бул суроонун жообун тапсаңар болот.
Эмне себептен алар абалын сурашкан жок? Убакыт жок үчүн, алыс болгон үчүн, корккону үчүн, иши көп болгондугу үчүн. Демек, бул себепти аныктайсыңар. Бишкек балдарынан эмне деп суранат? Эстелик койбогула деп, досторун тапкыла деп, дөбөгө койгула деп, алыстан көрүнсүн деп. Эң жакын вариант кайсы экендигин балдар аныктап тактайсыңар. Балдары атасынын сырларын аткарышат, акылын аткарышат, ойлорун аткарышат, айтканын аткарышат. Демек, бул суроонун жообун кайсы туура вариант экендигин табабыз. Эгерде таба албасак, анда текстти дагы бир сыйра окуп чыгабыз. Ары бери өткөн соодагерлер токтоп, Куран окушат, суу алышат, тамак ичишет, эс алышат. Эң туура, эң жакын деген вариант кайсы экендигин аныктагыла. 9-суроо. Соодагерлер кимдерге чайкана салышат? Хандар үчүн, байлар үчүн, кедейлер үчүн, жолоочулар үчүн. Ойлоп көрүп жооп беребиз. Акыркы суроо. Эгерде соодагерлер чайкана салышпаса, анда балдары отурукташмак, шаарга айланмак эмес, анын аты өчүп калмак, эл аны унутуп калмак. Демек, эң туура жооп, эң жакын жооп кайсы вариант экендигин аныктайбыз. Эгерде таба албасак, текстти дагы бир сыйра окуп чыгабыз. Бул суроолорго балдар жоопту жазып, баракка дептериңерге, аны сүрөткө тартып өз мугалимдериңерге жибересиңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.